Адам жана коом 5-класс. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы адамдагы адептик баалуулуктар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен алдыга максат кое алабыз. Биринчи, адамгерчилик, гумандуулук жана кайрымдуулуктун аныктамаларын жана айырмачылыктарын билесиңер. Адамдык сапаттарды баалоо жөндөмдөрүн өнүктүрөсүңөр. Адамгерчиликтүү жана кайрымдуу болууга үйрөнөсүңөр. Ошондой эле Жусуп Баласагындын боорукейлик жөнүндө ыр саптарынын маанисин талдайсыңар. Адамгерчилик бул адамдардын өз ара мамилелери. Адептик сапаттар ак пейилдикти, адамдарды урматтоочулукту жана боорукерликти камтыйт. Адамгерчиликтүү адамга кең пейил, жөнөкөйлүк жана чынчылдык керек. Адамгерчилик бул өзүн сыйлоодон башталат. Өзүн сыйлаган адам башка бирөөнү да сыйлай алат. Ошондой эле ата-энесине, туугандарына, эже-агайларына, классташтарына сый көрсөтүп, адамгерчиликтүү мамиле жасай алат. Эгерде бирөө жардамга, колдоого муктаж болсо, ага жакшы мамиле жасап, колдоо көрсөтүү дагы адамгерчиликтүү болуп саналат. Бирөө тарабынан кордолуп, кемсинтилип, ыза болуп турган адамды арачалап, анын талабын талашуу бул дагы адилеттүүлүк жана адамгерчиликке жатат. Же болбосо, төмөнкү класстын окуучусуна чоңдук кылган жогорку класстын окуучусун тартипке чакыруу бул дагы адамгерчилик жана адилеттүүлүк. Колунда жок бейбечараны, оорулуунун, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын акыбалын сурап, кайрымдуу иш кылуу дагы адамгерчилик. Бирөө уурулук кылып, ачууланып, көңүлү калтырса, анын улуулугун эске алып, сөз кайрыбай, кечирим сурап кутулуу бул дагы адамгерчиликтүү. Ошон үчүн ар бириңер адамгерчиликтүү болуш үчүн өзүңөрдөн баштап, бирөөнүн катачылыктарын кечирүүгө дагы көнүгүшүңөр керек. Гумандуулук деген эмне? Бул сапат биринчи кезекте боорукерликтен, башкалардын кызыкчылыгы үчүн курмандыкка чейин баруучулуктан байкалат. Айкөл, кең пейил, башкаларга сый-урмат, боорукерлик менен кайрылган адамды биз гумандуу адам дейбиз. Мындай адамдар адамга гана эмес, керек болсо өсүмдүк, жаныбарларга дагы аяр мамиле кылып, боорукерлик менен карайт. Кыргыз элинин элдик оозеки чыгармачылыгында дагы гумандуулук жөнүндө чагылдырылган. Мисалы, Манас баатырдын адамдык касиеттери, сапаттары жөнүндө окусак, анда бабабыз боорукер, гумандуу болгондугун билебиз. Манас атабыз жоокерлерине дейт: дүйнөгө, мүлккө азгырылып, өз баркыңарды төмөн түшүрбөгүлө. Өз корооңордо аздыр көптүр малыңар бар, ошого каниет кылгыла. Жеңилген жолун, жардысын аягыла деп дайыма талапты коюп келген. Манас атабыз чынында эле тардыкка, тайкылыкка, майдалыкка барбаган кемеңгер баатыр, айкөл болгон. Ал адамдын жакшы сапаттарын баалай билип, майда кемчиликтерине кечирим менен караган. Мисалы, бир окуяны баяндап кетсек, Манас баатыр Кытай калмактардын ханы Орго менен катуу салгылашкан. Бул урушта миңдеген жоокерлер эки тараптан тең кырылган. Орго хан каза болуп, жоокерлери туш тарапка качкан. Демек, бул согушта кыргыздар жеңишке жетишкен. Эртеси Орго хандын аялы Санамкүл эки баласын ээрчитип, өзүнүн тартууларын алып, Манас атабызга келет. Айкөл Манас Санамкүлдүн акылына ыраазы болуп, анын балдарын өз ордосуна чоролукка калтырат. Ал эми Орго хандын элин талоондон сактап, мунапыс берген. Мына балдар, Манас атабыз керек болсо өзүнүн душмандарын дагы аяган, аларды колдогон Айкөл бабабыз болгон. 10-кылымда
белгилүү Жусуп Баласагын аттуу адам жашаган. Анын боорукерлик жөнүндө Кут билим чыгармасында ыр саптары менен берилген. Боорукер деп кимди айтат айтчымага, жообуң о акылман болсун да ана. Баар айтат жакшыларды боорукер деп, куткарган кайгы муңдан жандарды да. Боорукердик иш менен атак тапкан, эки дүйнө кем болбойт бардык жактан. Адал мал таап өзүңдү сүйүндүрүп, ачты тойгуз жетимди кийиндирип. Адал болсо тапканың ичкен жеген, эки дүйнө кем болбойт эч нерседен. Күнүмдүк оокатыңдан ашык нерсе, өзүңө оор жүк да басып жаткан деп айткан. Демек, бул ыр саптарынан биз боорукерлик жөнүндө биле алдык. Кыргыз элинде көп түкүрсө көл болот деген макал бар. Ошонусуңарындай кыргыз эли дагы өтө кайрымдуу элдерден. Коомубузда өзүнүн байлыгын бир бөлүгүн мектептерди, ооруканаларды, искусство жана илим өнүктүрүүгө жумшаган бай адамдар бар. Андай адамдарды меценатор же болбосо колдоочулар деп атайбыз. Кайрымдуулук бул жакшылык кылуу, жардамга муктаж болгон жакыр адамдарга көмөк көрсөтүү, коомдун жакырчылыгы үчүн пайдалуу иш жасоо болуп саналат. Бул таблицадан балдар силер адамгерчиликке тиешелүү сапаттарды көрүп турасыңар. Адамгерчиликке тиешелүү сапаттар: боорукерлик, сабырдуулук, берешендик, эрктүүлүк, калыстык, чыдамкайлык, кайрымдуулук, кеңпейилдик жана гумандуулук. Эмесе, азыркы өтүлгөн теманын негизинде өз билимиңерди текшергиле. Биринчи суроо: бир адамдын экинчи бир адамга анын ким экенине карабай жасаган жакшы мамилеси, жардамы жана сыйы, колдоосу эмне деп аталат? Биринчи, адамгерчилик, калыстык, чыдамкайлык жана сабырдуулук. Ушул 4 варианттын кайсынысы туура? Бир адамдын экинчи бир адамга анын ким экенине карабай жасаган жакшы мамилеси — бул адамгерчилик. Кийинки суроого өтсөк. Жакшылык кылуу, жардамга муктаж болгон жакыр адамдарга көмөк көрсөтүү, коомдун жакырчылыгы, жыргалчылыгы үчүн пайдалуу иш жасоо деп эмнени айтабыз? Эрктүүлүк, кеңпейилдик, гумандуулук же кайрымдуулукпу? Жакшылык кылуу, жардамга муктаж болгон жакыр адамдарга көмөк көрсөтүү, коомдун жыргалчылыгы үчүн пайдалуу иш жасоо — бул кайрымдуулук болуп аталат. Үчүнчү сурообуз: өз билимиңерди текшергиле деген тапшырманын үчүнчү суроосу кыргыз элинин кайсы ооз-эки элдик чыгармачылыгында гумандуулук жөнүндө чагылдырылган? Кожо жаш, Жаңыл мырза, Манас эпосунда же туура варианты жокпу? Кыргыз элинин кайсы ооз-эки элдик чыгармачылыгында гумандуулук жөнүндө чагырылган десек, өзүңөр билгендей эле бул Манас эпосунда. Демек балдар, ушуну менен бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз соңуна чыкты. Ушул өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн силер китебиңердин 19 жана 20 параграфынан окусаңар болот.